Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын студиясында коомдук саясий ишмер Мамбет Жунус Абылов, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Биздин студияга кош келиптирсиз. Маек берүүгө бизге келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр жакында Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы түзүлдү. Сиз анда координатор экенсиз. Ушул кыймылга кандайча келип калдыңыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Кыймылга мына биздин мамлекетте болуп аткан өзгөрүүлөрдүн негизинде кыймылдын түзүлүш зарылчылыгы пайда болду да. Себеп дегенде өзүңүз билесиз, эгемендүүлүккө жеткенде биздин мамлекет демократиялык нукта өнүгүүгө бет бургандык. Ошол тараптардан жакшы иштер жүрүп, биздин мамлекет учурунда Орто Азиядагы демократия аралчасы деген наамга жеткен өлкө болгон. Анан тилекке каршы ушул акыркы Кыргызстандагы бийлик алмашкандан кийин биз ушу демократиядан баш тартып, авторитаризмге өтүп кеттик дагы. Ошо авторитаризмде да демократия катары көрсөткүсү келип аткан бийлик мына эл аралык коомчулук карап турат экен, Кыргызстанды демократиялык өлкөлөрдүн катарына чийип салышты. Бүгүн биз нукура авторитардык мамлекетке айланып калдык. Болгондо да авторитаризмдин эң оор формасы Кыргызстанга орноду. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстанда азыр мыйзамды биз баш ийбей мыйзамдуулукту баалабай эле понятие менен жашап калдык. Түшүнүк менен. Ошондон түшүнүк менен. Ошо бийликтин түшүнүгү менен ошо жанагы иштер жүрүп атат. Эми буга көп эле мисал келтире берсе болот. Анан суга ылайык келгенде аны ачыктап берем. Анан эми ошондуктан авторитаризмге ушунча жыл демократияга бет буруп, ушунча жыл аракет кылып, анан кийин ушу бир эле бийлик алмашканда демократияны жок кылып алганга, мисалы үчүн демократиялык нукта жашагысы келген адамдар буга макул эмес. Ошондуктан биз чогулуп, биз ушуга жол берип койсок, эртең келечегибиз эмне болот? Авторитаризм эмне менен бүтүп атканын бүт эле коңшу өлкөлөрдөн көрүп атабыз да. Мына Казакстан эмне эметип атат, Россиянын өзүңөр көрүп атасыңар, азыр кандай акыбалга келип калды. Бир кишиге баш ийип жашоо бул жакшылыкка алып келбейт эч качан. Ошондуктан биз ушул жанагы кайтып демократияга бурулуп, өлкөдө парламентардык системаны курсак деген максат менен чогулганбыз. Эмне үчүн демократияга буралык деп атабыз? Себеп дегенде, ушу биз башында демократияны кабыл алганда, биз Франциянын демократиясын биринчи модель ошону негизинде киргизгенбиз да. Анан кийин бара анын алда жакпай калып, биз Англиянын системасына өтүп, парламентардык системаны да көрдүк. Анан эми ушундай бир демократиянын тегерегинде жакшынакай иштер жасалып атып эле, анан октябрдан кийинки окуядан кийин келип эле как будто демократиянын кереги жок деп болуп эле биз баягы эле илгерки хандык заманды бурулуп алдык да. Азыр хандык заман эмне менен бүтөрүн билесиңер. Кыргызстанда кыргыз каганаты болуп, ханга баш ийип турган 1000 жыл мурунку өлкөбүз жок болбоду. Кийинки эле Кокон хандыгына баш ийген Кана Кокон хан жок болбоду. Ошондуктан биз демократияны эметишибиз керек. Экинчи себеби, демократиялык өлкөлөрдө абдан жакшы өнүгүүлөр болот. Демократиялык өлкөлөрдө сөз эркиндиги бар. Адам укугу корголот. Демократиялык өлкөлөрдө мыйзам чегинде гана иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондо анан мыйзам иштей баштагандан адам укугу корголот экен, сөз эркиндиги болот экен. Мына ушулар бизди мындай өзүбүздүн өлкөбүзгө ушундай бир эмеге нукка буралык деген багытта ошо бириккен демократиялык кыймыл деп түздүк.
Ошо бириккен демократиялык кыймыл негизги 4 маселени коюптур. Ушул сиз айткан биринчи ошо демократиялык институттарды калыбына келтирүү, экинчиден суд системасын көз карандысыз сот системасын түзүү, ошондой эле кризиске каршы чаралар, анан жакырчылыктан чыгуу боюнча ушунун ар бир пункту боюнча кандай иш чараларды жасайсыздар алдыда? Эми биз азыр коомдук кыймыл болуп атпайлыкпы. Ошондуктан биз эң негизги биздин ресурсубуз мына элдин аң сезимине демократиялык баалуулукту жеткириш керек болуп атат да. Мына сизди чакырганыңыздан ошон үчүн мен келдим. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз аркылуу да ошо элге жеткирсек деген үмүт менен. Демократия болмоюнча бизде өнүгүү болбойт. Демократия болмоюнча биз мамлекетибизди жоготуп алабыз. Биз Кыргыз каганатын 920-жылы жоготконбуз. Андан бери 1200 жылдан ашып кетпедиби? Биз мамлекети жок эл болуп калганбыз. Мамлекети жок эл болуп көрүнгөн мамлекетке баш ийип жашап калганбыз. Өзүңөр билесиңер, кидандарга баш ийип жашадык. Өзүңөр билесиңер, монголдорго баш ийип жашадык. Кийинки алсак орустарга баш ийип жасап калдык да. Ошондуктан ар бир мамлекеттин курамында жүргөндө ошол мамлекеттин тартибине баш ийип, кыргыздын өзүнүн баалуулуктары жоголуп, кыргыздын баягы эрки манасы айтылган мына кеңешип кескен бармак оорубайт деген эмелердин баары жоюлуп, биз кыргыз болуп төрөлгөнүбүз менен орус болуп жашап, араб болуп өлүп атпайлык. Мына ушулардын баардыгын эмес үчүн биринчи коомчулуктун аң сезимине жеткириш керек болуп турат да. Ошондо жана сиз айтып аткан 4 багыттын ичиндеги нерседе эң маанилүүсү биз үчүн сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги. Себеп дегенде башты кессе болот, тил кесмек жок деген кыргыздын ата сөзү бар. Биз эмнени кааласак, эмнени айта турган болсок, ошону айтканга мүмкүнчүлүктү бере турган мамлекет түзүшүбүз керек. Андай болбосо зордук зомбулукта кабылып калып атат. Аял кишилер зордук зомбулукка балдар кабылып атат. Муну өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Так. Ошо бул эгер демократия өлкөлөрдө мындай болушу мүмкүн эмес да. Анан эгерде зордук зомбулукка кабылып, мамлекет ага көңүл бурбай койсо, ал адам эмне кеп барат? Ал адам жоюлуп барат, айла жок. Эптеп ошо жана тирүү калыш үчүн, эптеп жашаш үчүн буга да кошомат кылат, деги да кошомат кылып, ушундай адамдын эмеси менталитетин бузуп атышпайбы? Ошондуктан мына биринчи сөз эркиндиги болуш үчүн демократия болмоюнча ага жете албайбыз. Сөз эркиндиги, мына тилибизди кестирбешибиз керек. Башыбызды кессе мейли, камаса мейли, башка кылса мейли. Бирок биз сүйлөгөндө мына сотто деле акыркы сөз, камардын астында, өкүм чыгардын астында акыркы сөз берет го. Мен эми Турцияда убагында элчи болуп турдум. Ошондо бир эми түркчө тарыхтардан карап отурсам, мына Амир Темир барып Анкараны басып, андан Баязетти колго түшүргөн экен. Колго түшүргөндө анан Амир айтыптыр, Баязет, сен биякы султанмында эле кыйын болуп атасың. Азыр башың кесилет. Эми акыркы сөздү айтып ал деп. Акыркы сөздү айтып ал деп. Эмне арманың болсо, эмне эмең болсо айтып ал десе, Баязет дагы Темирден кем эмес султан болгондуктан Баязеттин айтканы ошо болгон, күлүп экен. Күлгөндө эмне үчүн күлдүңүз десе айтыптыр да. Ошо Кудайдын ишинин кеңдигине күлүп атам. Дүйнө жүзүн бир сокур, бир чолокко башкартып койгон деп. Себептегенде тиги Баязеттин бир көз эменин буту илең, Тимирлент деген илең деген сөз да чолок аксак деген, Темир аксак. То есть ушундай көрдүңүзбү? Мына сөз эркиндиги даже ошол заманда дагы башын кесердин астында дагы сүйлөткөн да. Азыр бизде болсо мына оозуңду аша элек деле үстүңө таптакыр болбогон иш менен кылмыш иш ачып, мына өзүңөр мына сиздин деле коллегаңыз го эми Болот Темировдор. Болот Темировго да ошол. Эми таптакыр эметип алып туруп, эми башка иштер менен аны камаган атат.
Эми ушу бул деген ал сүйлөбөй койсо ага эч ким тиймек эмес. Бийликке кичине сын айтып койду эле, мынандай болот. Иликтөөлөрдү жүргүзүп, ошондуктан былыктарын бетин ачып. Мына ошол биринчи. Экинчи жана сот эркиндиги боюнча, соттун көз карандысыздыгы боюнча. Эгерде биз Кыргызстанда сот көз карандысыз сотту кура албасак, эч качан мына бул мыйзамдын иштешине мүмкүнчүлүк бербейбиз да. Себеп дегенде мыйзамдын аткарылышынын акыркы чеги сот. Сот ошо мыйзамга карап өкүм чыгарат да. Ошого азыр соттор болсо бийликке көз каранды болуп жашап атат. Сотту бийлик өзү шайлайт. Керек болсо сотту бийлик өзү иштен айдап таштайт. Ар кандай эмелер бар. Ошон үчүн сот деле жанагы аткаруу бийлиги сыяктуу эле ошо ак үйдө бирөөнө жаман көрүнүп калбайын деп иштеп атпайбы. Андай соттордун мына кандай адамдар барып сотко түшүп атат. Бийлик айткандарын камайт, бийлик айтпагандарын же мыйзамга такайт, же чөнтөгүнөн кол салат. Ушу деген сот бу. Мындай өлкө курбаш керек да, мындай өлкө болбош керек да. Ошондуктан бизди сотту эл шайлай турганыбыз керек. Эл өзү шайлап, элдин астында сот подотчет болуш керек, бийликтин астында эмес. Мыйзамды туура аткарган күндө да аткарып, элдин астында подотчетный сот болсо, анда туура сот болот. Биз ошого жеткизсек деген экинчи үмүт. Үчүнчү жанагы экономикалык тарап, эми социалдык акыбал, мына ишсиздик турат. Мына жакырчылык элди басып кетти. Карыз деген элди басып атат. Ипотека башка деп эптеп кредит берип алып, аларды кайтарып бергенге мүмкүнчүлүк жок. Элдин акыбалы абдан кыйын. Айла жок, андан кийин Россияга барып иштешип атышат, башкача аякта дагы акыбалар оордоп кетип атат. Ошондуктан экономикага катуу туруш керек. Экономиканы көтөрүш үчүн мен өмүр бою өкмөттө иштеп жүргөн адам катары мен Кыргызстанда кандай потенциал бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ушуларды эметиш керек. Ошол ал үчүн бир жакшынакай адистерди, мындай иш билген адамдарды өкмөткө курамына топтоп, ошолор менен анан мына жумушсуздукту жоюш керек. Ошондой программа сунуштайсыздарбы кризиске каршы? Биз максатыбыз ушул да. Булар ойлойт көрүнөт да, бизде болсо оппозиция болуп түзүлдү. Значит, булар бийликти сылдайт. Значит, булар бийликтин душманы, булардын сунуштары жок, башкасы жок деп бизди жамандап атышпайбы? Ошондуктан биз айтып атабыз, жок, биздин программабыз бар. Ар бир эмени биз шашпай, бирин артан бири, мисалы үчүн биз Кумтөр боюнча реакция кылдык. Билдирүү жасадык. Билдирүүдө мына Кумтөрдүн акыркы чечими Кыргызстанды жакшылыкка алып келбейт деп бүтүм кылдык. Себеп дегенде Кумтөрдүн артынан ушу президент болгон Садыр Жапаров. Ошол жанагы ошол бийликти сындап, канадалыктар бизди жеп атат, тытып атат, бардыгын эметип атат деп жүргөн Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин наоборот канадалыктардын пайдасына ылайыктап чечимге кол коюп атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, жок, андай болбойт, туура эмес деп эки сунуш киргиздик бийликке. Ошо сунуштарды айтып кетсең? Сунуштарыбызды болсо, аталган ажырашуу келишими 90 күндөн кийин күчүнө кирерин эске алып, жана акыркы эмеде Кыргызстандын Бириккен демократиялык кыймылы Кыргыз өкмөтүнөн бул келишимден баш тартууну биринчи сунуш. Кыргыз парламентинин Кумтөр долбоорун улутташтырууну талап кылат. Экинчи сунуш. Эмне үчүн биз улутташтырууну талап кылып атабыз? Себеп дегенде биз улутташтырбай эле тигилерден баскынчылык жол менен тартып албадыкпы? Эгерде улутташтырганда мына эл аралык мыйзамдардын чегинде биз алардын кетирген чыгымдарын төлөө компенсациясын гана төлөп бермекпиз да. Ал эми алар биз улутташтырганда алар эл аралык сотко кайрылууга укугу жок болуп, ал только жана биздин жергиликтүү сотко кайрылууга укуктуу болуп калмак. А жергиликтүү сот буларды айыпка жыккан жана экология боюнча эсиңизде барбы? 3 миллиард 86 миллион долларга айыпка жыгылган да булар. Ошондуктан ошол буларды айыпка жыккан сот булардын жана компенсациясын да чечет болчу да. Ошондо булар бизден эчтеке ала албайт болчу. Бүгүн Садыр Жапаров үчүн макул болдук деп атпайбы? Себеп дегенде булар эл аралык сотко берип койду.
Aylar sotto болсо, мына баскынчылык деп атат, биз аны эмете албайт экенбиз, коргоно албайт экенбиз, аны көрө соттошуп 10 жылдар жүргөндөн көрө ушулардын сунушуна биз макул болуп деп атпайбы? Өзүнүн айтканын уктуңуз го да. Ошондуктан биз ошондой жолго барбай, азыр дагы ошол улутташтырууга барып койгондо эле булар эл аралык сотто булар эч бара алмак эмес. Бул деген примерди Суэцкий каналды деле улутташтыргандан кийин Египеттин эмеси болуп калбады. Түшүндүңүзбү? Ушундай эле нерсе да. Булар деген өкмөттө бүгүн тажрыйбасы жок, иш билгиси жок, баягы эле коррупцияга аралашкан адамдар иштеп атат да. Ушу жана эми бир эле мисалды келтирип коеюнчу. Акылбек Жапаров мына азыр Кумтөрдүн бөкөлү болуп отурат, туурабы? Ушул Акылбек Жапаров Кумтөр боюнча Бакиевдин да жанында жүрбөдү беле. Кумтөр боюнча Атамбаевдин да жанында жүрбөдү беле. Кумтөр боюнча Акаевдин жанында жүрбөдү беле. Бул түшүнсө болот да, бул эмне болуп атат деп. Анан экинчи эң коркунучтуу жери Кумтөр боюнча муну элге жеткириш керек. Жана Бөлтүрүк деген жигит бул Канаданын гражданини да. Эми ошол жана ажырашуу келишимине Бөлтүрүк кол коет деп атат. Ал эми бийликтин ошол эми ошону жана Кумтөрдөн айтат, эме жөнүндө Бөлтүрүк жөнүндө айтып бүтүп коеюн. Бөлтүрүк барып туруп Кумтөрдүн Канаданын гражданини болсо, Кыргызстандын атынан канадалыктар менен кол койсо, канадалыктардын кызыкчылыгына уже булар кыргыз макул болсо, кол коюп туруп Канадага кетип калат. Биз калабыз да. Биз калганда эмне менен калдык Кумтөрдө? Алтындардын баарын алдырдык, акчалардын баарын жедирдик. Садыр Жапаров айтпады, 85 миллион доллар эме алып турбуз, дивиденд алып турбуз деп. Канча миллиард деген доллар каражаттар кетти аякка. Эми бизге эмне кылат? Ошол жерде таштандылар кылат. Ошо эриген жүрүп келаткан муз бөңгүлөр калат. Ошол жерде жанагы таштандыларда жана ууз заттар калат. Алардын баардыгы экологиялык проблема алып келет. Ал деген мен өзүм курулуш министри болуп иштеген адаммын. МЧС министри болуп иштеген адаммын. Мен жанагы хвост сохранения деп коет, орустар айтат. Бул деген жанагы ошо калдыктарды топтоп, ошо топтолгон калдыктардан бир да суу зарыгып чыкпаш керек. Ал себептен аякта уу бар да. Ал зарыгып суу чыкса барып нарынга кирет. Нарынга түшсө барып туруп, нарынын тети Сырдарыяга чейин жетет. Бул деген бүт мына кылкадагы элдердин баарын уулап коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан ошондой болбос үчүн бул деген мындай келишимге кол койбош керек болчу. Ошон үчүн биз каршы болуп атабыз. Оппозиция деген бийликтин туура эмес ишин айтыш керек да. Ошон үчүн мына жана Бөлтүрүккө кол койдуруп атканына биз кескин каршыбыз. Муну деген өкмөт эмне үчүн койдуруп атат? Потому что бияктан өкмөт койсо, эртеңки күнү бийлик алмашса, бул өкмөттөрдү кийин сотко чакырбаса болот. А Бөлтүрүк Канаданын гражданин биз чакыра албайбыз. Жоопкерчиликтен. Жоопкерчилик бүттү. Канада бербей коет, биз свой гражданы бербейбиз деп. Ошон менен булар баардыгын ушу эмеден ушу канадалыктар менен кызыкчылык кетип атат да. Анан эми эң жаман жери мында бар. Бизде 26% Центра Голдто кыргыз алтынынын акциясы бар болчу да. Бул деген акция деген 778 миллион доллардык эмеси, баасы. Ушуну бекер бердик. Эми ошону бекер берип аткан ошо кыргыз алтындын директори чырылдады го. Ой, бербегиле кой десе кызматтан айтып салышты. Эмне үчүн бекер берип атат? Айрдан биз Центра Голдто ошо акциябыз турса, Центра Голдтун эң чоң акционери биз болчук. Эми бизде 0. Акциябызды алды. Экологиялык карыздары бизде жалпысын алганда булар 4 миллиарддан ашык доллар карыз болчу бизге. Сот аркылуу карыз болчу. Алардын бир тиын албай кечип атпайлык биз. Доодон да соттон да баш тарттык деп. Бул бийликтин ошол эң жакшы иши ушу Кумтөрдү өзүбүзгө алганыңыз деп ушундай жазып. Эми ошону бу жерден да жалган айтып атат да. Кумтөр Кыргызстандын менчиги болду деп Садыр Жапаров өзү ушинтип айтты да. Кыргызстандын конституциясынын 16-беренеси турат. Кыргызстандагы кен байлыктар бул кыргыз элинин менчиги болуп эсептелет. Биз эч качан Кумтөрдөгү алтын кенин
менчик өткөрүп берген эмеспиз каналдыктарга. Аларга биз эми англисче BOT деп коет, build, operate, transfer деп коет. Так, ошол куруп, фабриканы куруп, ошол жерде фабриканы иштетип 10 жылга, андан кийин кайтып бизге трансфер өткөрүп бермек. То есть булар ошого гана киргенде биз аларды жалдаганбыз. Аларга менчикке берген эмеспиз. Менчикке бериш үчүн аны алар сатып алыш керек болчу. Аны сатыш үчүн бул Кыргызстан байлыгын только парламент чечет. Сатабы, сатпайбы. Чечилбей турган маселе бул. Ошондуктан муну бул кумтөр иштетип атса, каналдар иштетип атса, биз каналдарды алдык деп туруп, анан кумтөр Кыргызстан менчиги болду деп. Менчиги башында эле биздин менчик болгон. Кумтөрдү биз эч качан каналдарга менчикке берген эмеспиз. Кумтөр биздин менчик боюнча калды. Бул деген элге мындай бурмалоо маалыматты жүргүзүп атышат да. Себеп дегенде, окуй биздин өзүбүз менчик алган турбайлыкпы, каналдар ээ болуп алган турбайлыкпы деген баягы түшүнбөгөн, билбеген эл ушундай кабыл алып атат. Ошон үчүн мындай мыйзамды булар жана түшүнүк менен жашоо деген ушул болуп атат да. Булар элдерге ушундай түшүнүк киргизип атышат. Ал мыйзамда эч качан эч кимге менчик берилген эмес, берилбейт дагы. Мүмкүн да эмес. Мына бир гана жана Үзөң куш боюнча жана Кытайдын менчигине өткөн тарап боюнча мына Чырбол аксыда элдер кырылганга чейин бар го. Ал эми бу жерде манипуляция болуп атат, маалыматты манипуляция кылып атышат. Садыр Жапаров кабар агенттигине интервью берип, ошо кумтөр боюнча кийинчерээк жооп берем деп айтты да. Анан ошол кабар агенттигине интервью бергенде журналист суроо берди, ошол бириккен демократиялык кыймылбы, ушул жаңы түзүлгөн кыймылдар ушу бийликти митинг жасап алып түшөт экен дегендей. Ошондой максаттар барбы? Эми ал жөн кече күнү мен эме чыгардым, эрдем айтсаңар мен калтырып кетем, тиги слайдка чыкты мен жообум. Биз жанагы өзүңүз көрдүңүз го, биздин максаттар эмне экенин. Биз ошол койгон максатыбызды тегерин иштеп атабыз. Биз деген бийликти мыйзамдуу жолго бурул. Мына бийликке сунуш берип атат, мындай иште деп. Ал эми бийлик болсо, бул оппозиция менен диалог жолун тандабай, бийлик оппозицияны жамандоо жолуна түшүп алды. Коркутуу жолуна түшүп алды. Мен жазалайм деп атпайбы? Катуу жазалайм буларды деп атат да. Эми ниети бузуктарды деп атат. Бизди уже жана калпычы кылып атат. Ниети бузук кылып атат. Катуу жазалайм деп атат. Бул деген бир эле оппозиция түзүлгөндөн кече эле болду да. Биз эле бир эле реакциябызга ушундай кетип атат да. Булар деген мыйзамды таптакыр түшүнүгү жок адамдар экен да. Мыйзам боюнча оппозициянын укугу бар. Кыргызстанда болуп аткан мындай көйгөйлүү маселелерди көтөрүүгө. Ар бир адамдын укугу бар. Оппозиция мындай бийликтин немесине сиздин өзүңүздүн көз карашты айтып окуңуз бар да. Биз ошол укуктан пайдаланып атабыз да. Бул бир десеңиз, экинчи. Эми бизди убагында ушул оппозиция деп туруп аксыздыктарды акайып аттырып көрдү. Тагдыры эмне менен бүттү? Качып жүрөбү? Оппозиция деп Бакиев элди мына Бишкекти аттырды. Тагдыр менен бүттү. Качып жүрөбү? Атамбаев бизди Ошко барып туруп 24-мартта Ошко бир эме белгилеп коелук деп Ошко баралык деп эме заявление кылсак, Ошко өзү учуп баралы 2 күн мурун. Ошто баягы чоңдорун элдерди чогултуп алдырып, ташпаранга алла келсе деп элди үгүттөдү. Атамбаев кайда турат? Бул сага калбайт экен да. Ошолорду мына Акаев эмне болду? Оппозицияны жанагы баспырлаган, кодулаган, жамандаган, коркуткан, куугунтуктаган. Бакиев эмне болду? Атамбаев эмне болду? Бул деле ошол тагдырга илинип калат да. Жанагы бул бийликти оппозиция жанагы митинг кылып алдырып кулатам дегени бул туура сөз эмес да. Бийликти кулатыш үчүн эл көтөрүлөт. Эл жасайт берет, оппозиция жасабайт. Элдин көзүн ачсаң, элге туура түшүнүк берсең, эл ошого кабыл алса,
эл толкуну менен бийлик кетип атат да. Биринчиси революцияда ушундай болду, экинчиси да ушундай болду да. Муну азыр мына биз жаман көрө турган жерибиз, биз элдин көзүн ачалык деп атабыз. Элдин аң сезимин ойготолук деп атабыз. Бул бийликти кулатыш үчүн эмес. Бул бийлик мыйзам жолуна кирип демократия бурулсун деп атабыз. Ушундай аракетибизде болсо жанагындай деп баалап атат да. Мына сиздин өмүр жолуңузду карап отурсак, сиз ошол биринчи эмгек жолуңузду курулуштан баштаган экенсиз, курулушчу экенсиз. Анан азыркы бийликтин ошо курулуш боюнча, мисалы Ак үйдүн курулушу деп атат. Андан кийин Асман шаарын куруу боюнча, мына ушуларга жеке өзүңүз кандай карайсыз? Эми мындай да, мен курулуш кесибим курулушчу. Анан мен эми тагдырга ушул жазган экен, Совет доорунда мен ошо курулуш министрине чейин жеттим. Курулушта Кыргызстандын жанагы коен жатаган үйдө билем деген адаммын да ошол. Менде 27 000 киши иштечү мен карамагымда. Анан кийин ошо менен бүт территориядан куруп Кыргызстанда бүт промышленный объекттерди, бүт городской эмелерди биз курчук да. Анан ошондуктан курулушту эң жакшы билген адам катары бүгүнкү курулуш баягы рыночный системага өтүп калды да. Ошондуктан азыр баягы мен өзүмдүн баягы курулуш жетектеп тургандагы көз карашым эмес, бүгүнкү көз караш менен сиздерге түшүндүрүп бере алам да. Бүгүнкү көз карашта караганда курулушчулар бир тарабы жакшы иш кылып атат, үйлөр курулуп атат, эми каражатты элдер үйлөргө киргенге мүмкүнчүлүк алып атат. Бул да илгери только мамлекеттин акчасы менен курулчу. Бул жери жакшы жер да. Экинчи жакшы жери ошо курулушчулар ошо курулушту куруп атканда курулуштун баалары төмөндөш үчүн, сапаты жогорулаш үчүн жаңы технологияларды киргизип атат да. Муну мамлекетте эч кандай тиешеси жок азыр. Жер мамлекеттин колунда. Жерди асмандын башында сатышат. Ошон үчүн курулушчулар айла жок, мына бул жергиликтүү бийликтерден жерди сатып алыш үчүн көп азап тартышып, ошол жерден взяткаларын беришип атып араңатышат. Анан ага кеткен каражат акыр келип жана квартира сатып алган кишинин чөнтөгүнө түшөт, ал өзүнүн чөнтөгүнөн кетпейт да. То есть бу жерде жана коррупция турат. Бул биринчи. Ошо коррупция ушунчалык эме калыптанып калды курулушта. Булар азыр курулушчулар ушу бийликте болуп калды да, мыйзамды көзүнө илишпейт. Булар билишет кимге канча акча бериш керек, каерден жер алыш керек, каерден болуш. Мына сиз айтып аткан 16 гектар жер жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы үчүн да 16 гектар жерди бул мэриянын менчигиндеги жер да. Анан кийин ошо жерде жана Ынтымак деген парк, Адина деген парк курулду го. Ошо жана Сооронбай Жээнбековдун учурунда. Ошо жерде да курулуш башталган да. Анан ошол жерде Сооронбай түшүнө калып туруп, ошол жерде курулуштардын баардыгын, жерди алгандардын баардыгын кайтып турду, ошо парк куруп койду. Азыр бүгүн эс ала турган жакшынакай жай болуп калды. Эми ошол жанагы Масалиев трассасы жана эмеден. Ошонун наркы бети ВДНХга чейин парк болмок. ВДНХга чейин. Так, эми ошонун баардыгын азыр эмеге тиги жанагы курулушчуларга берип атат да, айтып атат. Буларга ошо 16 гектар жерди берет, 16 000 гектар жерди. Булар бизге тиги административный здание салып берген Атпаева деп. Анан эми бул анын пайдасы канчалык зарылчылыгы бар, эми аны айтпай эле коеюн. Административный зданияны салып берген күндө дагы бул жерди бирөө алды да мэрияден. Алганы болсо управ делами президента. Управ делами, то есть мэриядан бир тиын төлөбөй эле балансқа өткөрүп алды дагы. Анын баасын өзү айтып атпайбы, 30 миллион доллар деп. 30 миллион доллардык жерди администрация президент бекер алды. Эми ошол 30 миллион жерди алып, анан ошо тиги эмеге административный здание куруп атпайбы 30 миллионго. Анан эгерде анын айырмасы чыгып калса, тигилер милдет арзан болуп калса бизге төлөйт.
кымбат болуп калса биз дагы жер беребиз дегенди айтпадыбы кечээки жанагы эмесинде, интервьюсунда. Эми сизди билбейм, мына жигит мен түшүнөт деп ойлойм да, эркек киши да. Ал 30 миллиондук жерге үй курат, жай курат. Андан түшкөн пайда эбегейсиз болуп атпайбы? Курулушчулар 30 миллионду берип койду дагы ээ болуп алат ошол жерге. Ал курулушчулар ким экенин атын кийин анан билесиңер. Алар өзү бийликтин жакын адамдары 16 000 гектар жер ээ болуп калып атат да. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан бул деген жанагы мэриянын жерин өткөрүп алып, ал жерди эмеге жеке менчик курулуш компанияларга берип, ошол кура берсин, пайдасын таба берсин деп атат. Андан кийин алар куруп пайдасын таба берсин эмес, ар өзүнүн кишилери, өзлөрү кишилери ошол жерде куруп байысын деген сөз. Бул деген сиз экөөбүзгө бир тыйын пайда келтирбейт, элге бир тыйын пайда келтирбейт. Ак үй туруп калат деп. Ак үйдү эми айтып атам, залчы бар беле жок беле деген сөз болуп атпайбы? Эми ак үй деген бүгүн өзү Конституцияда Кыргыз өкмөтүнүн башы Жапаров өзү. Мурдагыдай президент өзүнчө институт, өкмөт өзүнчө институт эмес да. Азыр Конституция боюнча өкмөттүн башчысы да Жапаров өзү. Өлкөнүн башчысы да Жапаров өзү. Ушундай ошончо авторитаризм болуп атат да. Анан ошондуктан алар эки жакка ажырабай бир жерде отуруп иштеш керек. Түшүндүңүзбү? Анан бул маселе жеткенде кечээки интервьюсунда айтып атат, мен менен кошо көчүп кетет да тияка, ошол жакта болот да деп. Эми бул деген исторический ценность жана мына ак үйүбүз. Бул Исхак Разаков учурунда курулган нерсе. Ошол ак үйгө жана тосу боюнча ошо сиздин ишиңиз деп айтып кетишет, э? Сиз ооба, мен тиги МЧС министри болуп турганда курганда, так. Анан ошол менен бу жерде жана коррупциянын эмеси боюнча эл азыр түшүнө элек, биз бул маселени азыр Бириккен демократиялык кыймыл азырынча көтөрбөйлүк деп турабыз. Бул биринчи жанагы баштасын, көрсүн, түшүндүрүп көрсүн, булардын түшүндүрмөлөрүн алып көрөлүчү биринчи, угарылчы до конца деп. Улам бир учу чыгып калды, улам бир учу чыгып калды. Байкап атасызбы? Анан арде жанагы тиги бирөө уже жана Али Токтокуновдун заявлениясында көрдүңүз го. Арде кимдер отурган, ошо бийликте отурган менен Равшан Сабиров аталып атат. Ошонун баласынын компаниясы болуп чыгып атат. Түшүндүңүзбү? То есть мынанда бул деген коррупция. Анан экинчи тендер деген бар да, ошо коррупциясы жок болуш үчүн тендер болуш керек. Тендерге сиз да мен да бу да катышса, мисалы үчүн үчөөбүз атаандашып отуруп, бирөөбүз утабыз да, бирөөбүз бирок ошондо жанагы атаандаш болгондон кийин биз айла жок баасын түшүрөбүз. Утулуп калбайлык деп. То есть элге жакшыраак болот. Бу жерде атаандаштык жок, тендер жок. Жерде алдыдагы өзлөрү эле эметип алып туруда, өзлөрүнүн кишилерин коюп алып туруп курдурганышат. Бул деген ошол жерде бир кучка эмелер байган турат да. Бишкектин эң мына чүйгүн жерин алып эле ошол жерге куруп эле, анан эми бул деген жакшылыкка алып келбейт. Мен түшүнүү боюнча эң жаман жери ошол мына бул Бишкек илгери Фрунзени куруп атканда, мына азыр Жиренке деп атпайлыкпы? Бульвар. Ушундай эркиндик эми ошол барып тиги эмеге чейин жетмек да. Парк. Ошо жана Бишкектин ортосу дарыядай болуп парк болмок. Дарыя кандай акса, так ошондой болмок да. Эми бу жерден бүлүнтүп атпайлыкпы? Эми жанагы Масаев көчөсүнөн ар жагы парк болмок да. Парк болгондо тоодон келип турган аба таза аба кирмек. Ошол жерде жана ыш-пыш, особенно кышында көрүп атасыз го да. Ошолор эме как легкий катары турмак да. Эми аны азыр барып курулушту жаап таштайт. Ошо менен азыр ТЭЦтин эмеси бүт жана микрорайондорду каптайт. Бул деген бул архитектурный эмеде өзүнчө экологический требованияда каралыш керек да. Муну ким карап атат? Бул жөн эле бийликтер атерден пайда тапса болот экен деп туруп эле эмете болот. Бул деген
коррупциянын эле жанагы эмесине кетип атат да, бийликтен пайдаланып эле өзлөрүнүн кызыкчылыктарын аткаргысы келип атат. Ошондуктан мен оюмча бул жөнүндө чоң резонанс болот деп турам. Эми жана эме боюнча, асман боюнча, асман проекти боюнча. Асман проекти боюнча бул күлкү келе турган нерсе да, Ысык көл биздин жана берметибиз эми. Ысык көл деген бул ыйык жерибиз. Ысык көлдү убагында ырбашы деп жүрүшөт. Азыр балыкчы болуп калбадыкпы? Ушуну элдер убагында кутмандуу жер деп айткан. Кутмандуу деп. Ал кутмандуу деген себеби кут конгон жер, ыйык жер, берметте таза көл деп ушундай суктанып, ушуну бизге мурас кылып калдыр да ата-бабаларыбыз. Ал жер экологиялык жактан таза болуш керек да, таза болуш керек. Ысык көлдө областында ошо көлдүн аймагында жашаган элдин саны 500 миңге жетпейт. Бардык көлдүктөрдү эсептегенде карасаңыз статистикада. Эми ошо Асман шаарында 500 миңдик шаар курабыз дейт. Ошо 500 миңге жетпеген бүгүнкү элди жанагы Кара Кечеден көмүр ташып атпайбы? Себептен Жыргалаңдын көмүрүн Садыр Жапаров өз убагында эметип, менчиктештирип алып туруп, аны талкалап жок кылышкан. Жыргалаң иштебей жатат. Кара Кече ТЭЦте кандай иштаса, биз Бишкекте так ошондой эмени иштеп атат. Мен ошондо курулуш министри болуп турганда биз көл боюнча проектisi бар болчу да. Көлдө только электроотопление болуш керек деп. Бир да көмүр болбосун, себептен экология бузулбасын деп. Эмне үчүн? Бизде ошон үчүн жанагы эмени кеминде жана трансформатор подстанция куруп, ошол тияка электроэнергия жеткириш үчүн да. Ошол күндө да электроэнергия элдин чөнтөгүнө оор тийип калбасын деп, биз жаңы технологияны көлдүн эмесин карасаңыз, эмет тоңбойт да, тоңбогондон кийин ошол кышында мустай баштайт да, күз келгенде. Эң ысыганда 23 градуска жетет көлдүн температурасы. Ал эми эң мындай тереңге кеткенде бир 13 метрден кийинкиси жылуу боюнча кала берет да, үстү сууйт, мустабайт, тоңбойт, бирок астында жылуу суу турат. Ошондуктан бизде мына Кажы Сайдын эмесинде, Кажы Сай тарабында өзбектерге биз проектти баштатканбыз. Ал ошо өзбектер ошол жерге жанагы за счет использования тепла озеро Ысык көлү деп. Ал эмне деген проект? Жанагы электроэнергияны алат, 30% жылуу сууну көлдөн алат. Деп анан ошого биздин академия наук менен иштетип, мен курулуш министри катары. Ошол жерден жанагы көлдө тереңге эмени салдырып, трубаны. Ошол жерден сордуруп, анан ошол жерде бир чоң проблема болгон. Сордурганда жана аякта микромир бар экен да. Микромир болгондо жана көзгө илишпегенде майда эмелер болот экен. Бактерия сыяктуу эмелер. Ошолордун баардыгы пайдалуу жана балык салыктарына жашоосуна. Анан ошолор сорулуп кетсе эме болуп калат деп туруп, анан ошол жерге бизде академияда балык институту бар болчу, ихтиология деген. Ошолор келип атып научный разработка кылышкан. Кандай кылганда защита кылабыз деп. Ошо балык соруп кетпесин, жана микро эмелерди соруп кетпесин деп. Биз ошондой кылып туруп, анан барып туруп ошо жанагы 70 градус сууну кайнатсак, атияктан жылуу сууну аралаштырсак, электроэнергия аз кетип атпайбы? Ошентип көлдүн баарын ошого өткөрөбүз экенбиз. Биринчи ошолор эмес керек, экинчи эме караңыз, экология. Көлдө канализация насосын куруп албайлыкпы биринчи? Мына мен ошо жана курулуш министри болуп турганда көлдөгү жана бүт пансионаттарды заставить этип, Чолпон атага чейин алып келип, жана эмелерди санаторийден түшкөн эме отход сууларды так. Ошол жерден анан Чолпон атадан эмеге мектеп бар, Чолпон эме Тоо бет тарабында. Ошо мектептин үстүнө чейин жана первый это насосная станция перекачка, экинчи, үчүнчүсүнө 3 жолу эмет ошо жерге жеткирип сууну, баягы отход сууну так. Ошол жерден тазалап, анан тазалаган сууну кайтып тиги эме сугарып, суу аркылуу эметсин деп туруп, биз эме көлгө бир дагы эме түшүрбөшүбүз керек. А бүгүн
келгендер бары кетип атпайбы көлгө? То есть биринчи асман деген 500 миңдик, жарым миллиондук шаар курам деген бир утопияда. Анан эми аны курбай калдык, эми башка жерге көчүргөн атабыз деп. Байкадыңызбы? Себеп дегенде башында мен 2 жол интервью бердим. 2 жол тең ошо биринчи ошол жакта биринчи канализацияны, экинчи электр энергияны чечкиле, үчүнчү жанагы электр энергиянын экономиясын чечип алалы, ошол жерде жашаган элдерге эме. Андан кийин бар анан курбайлыкпы. То есть мындай да бир булар жөн эле баягы популизм да. Биз алардын ою мындай экен да, бир инострандарга жер берип койсок, жерди бекер берип койсок, алар ошону өздөрү курат, өздөрү эме кылат, бизге курулуп калат. Кыргыздар жашайт го дегендей ой кылып атат да. То есть бул таптагы туура эмес нерсе. Политклиника медиасынын студиясында коомдук саясий ишмер Мамбетчунус Абылов болду. Биз бүгүн Кыргызстанда болуп аткан саясий жана экономикалык иштер жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.